Памперс коркунучтуу. Мен мисалы балалуу болсом памперс кийгизбейм. Өзү памперс Виктор Милс 1961-жылы иштеп чыккан. Андан кийин ага чейин дала көп атактуу болгон эмес. Бирок бүгүн мына жылга келип 2024-25 өтө орчундуу маселеге айланып атат. Ошол эле учурда памперс өтө коркунучтуу. Мен көп көрөм жаш балдар, Зарас Кармайбай калган мындай жаш балдарды өтө көп көрөм. Чындап, адиси дагы өзүнчө көп айтат. Көп памперс кийгизген негизи кысат. Бүт бар жоога зыян. Көп жерге зыян келип калышы мүмкүн. Ошондуктан памперс кайра кийгизбеш керек. Көп кийгиздин кереги жок. Памперс жалаяк деп коебуз кыргызчасы. Жалаяктын маселеси оор. Биз кыргыздар көчмөн эл болгонбуз, боз үй менен эки жака тоолорду бүт көчүп жүрүп, памперс деген түшүнүк деле жок эле бизде. Бирок заман өнүккөн сайын, техника башка өнүккөн сайын памперс жеңил вариантка өтүп алышты бүт. Мисалы, мен көп көргөн жер Корея, Японияда үйгө палас койбойт да, урматтуу мекендештер. Палас килем деп коебуз го, турецкий деп кымбатын алабыз, анауыныкы деп кымбатын алабыз, коюп алабыз дагы, анан эчтеке кыла албай жүрөбүз. Паласты аяп бирдеге бала сийип койсо кусуп коет деп эле тынтып аяп жүрө беребиз да. Ал жака барсаңыз, мисалы Корея, Японияда көп жерге үйлөрдүн ичинде пол, жөнөкөй пол. Жаш баласы бар үйлөрдүн көбүндө пол болот. Неге жуган оңой, жаш бала кеңири ойной берет, каалагандай чача берет дегендей. А бизде палас коюп алганбыз дагы анан алып жүрө беребиз. Ошондуктан кээ бир маселелер балабыз үчүн деп атат. Балабыз биздин келечегибиз го. Паласты жыйнаштырып салыш керек ошо. Жаш бала ойной турган, каалаган ойной берсин, кеңири ойноп чоңойсун, балалыкка тоюп чоңойсун бала. Балалыгын алып койбойлу балдарыбыздын.